Кара-Балтадагы арак чыгарган заводунун ордуна курулган бул окуу гимназиясында мезгил машинасы аттуу долбоордун алкагында масштабтуу иш-чара болуп өттү. Мында сүрөт көргөзмөсү, спорттук мелдештер жана түрдүү сынактар каралган. Мында эркин форматтагы көргөзмөлөр окуучулардын чыгармачылык жактан өсүүсүнө шарт түзүп, телефон, интернет өңдүү нерселердин арылууга жардамын тийгизет дешет уюштуруучулар. Бүгүн бизде бир чоң машина времени аттуу чоң иш-чара болуп жатат. Бул иш-чара Билимкана фонду менен Төлөн музейин проектинин чогуу иштеп чыккан иш-чарасы. 200ден ашык Шкурпел аттуу сүрөтчүбүздүн жумуштары чыгарылган. Линолум сүрөтчүлөрүнүн группасынын сүрөттөрү да бияка чыгарылган. Билимканада мектептеринде балдардын чыгармачылык өнөрлөрүн мындай кандайдыр бир өнүктүрүү биз үчүн чоң маанини билдирет. Ачылганына жыл гана болсо да Европа стандартына ылайык билим берип келе жаткан бул окуу жайда мындай иш-чаралар байма-бай болуп турарын окуучулар айтышат. Мен Билимкана мектебинде 11 классында окуйм. Мамырбаев Канат менин атым. Бүгүн Билимкана мектебинде ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Азыр мисалы биз шахмат оюн боюнча турнир өтүп жатат. Мен ошого катышып ойноп жатам. Ошондой эле биздин азыр спорт залыбызда баскетбол бою боюнча турнир өтүп жатат. Ушундай иш-чаралар биздин мектепте аябай көп өтөт. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандагы Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Константин Шкурпелага таандык арт көргөзмөгө да күбө болууга болот. Анда жалпысынан 200дөн ашуун өзгөчө жасалган картиналар коюлуп, адамдарга өзгөчө элестерди жана эмоцияларды тартуулайт. Любая основная цель художника любого, да, это Сүрөтчүнүн негизги максаттарынын бири бул коомдогу болуп жаткан окуяларга чындыкка өзүнүн субъективдүү көз карашын билдирүү болуп саналат. Мына ошол себептен мен ар түрдүү учкул сөздөргө өзгөчө көз караш менен карап, аны өз ишиме берүүгө аракеттенгем. Негизи айлана чөйрөнүн өзгөрүүсү менен биз адамдар да өзгөрөбүз. Анан ошол эле мурдагы окуяларга, көрүнүштөргө да көз карашыбыз өзгөрөт. на те же лозунги смотрим совершенно по-другому. Кара-Балтада болуп атат дегенден кийин атайын автобус менен келип көрүп атам. Бул жерде Константин Шкурпеланын выставкасы, Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, көптөн бери иштеп келе жатат, өзү белгилүү сүрөтчү. Анын кийин иштеген иштеринин баардыгы өз алдынча өз көз карашы менен. Бул жерге өзүнүн бир таңуулаган жери жок. Ошол убакта бул өзүнчө бир отчет бергендей, СССРдин убактысынан келаткан периодту ушул өздөрүнүн чыгармасында чагылдырган экен. Көргөзмөнүн ачылышына карата иш-чара менен таанышуу үчүн шаардан атайы автоунаалар уюштурулган. Ушул тапта бул жерге келгендердин саны абдан эле көп. Андыктан бул өзгөчө картиналар дагы да болсо айдын аягына чейин өз эшигин көрүүчүлөрүнө ачмакчы. Тахмина Кенжебек кызы, Инсан Бакиров, Нью ТВ.